26 майда Кыргыз Туусу гезитинин маалымат борборунда белгилүү ырчы Роза Аманова менен акын Бактыгүл Сейитбекованын көптөн бери талашка түшкөн Токтогулдагы мал базарынын чыры тууралуу пресс-конференция өттү. Ага Бактыгүл Сейитбекова жана Роза Аманованын адвокаты, журналисттер, эки тараптын окуяга күбө болгон өкүлдөрү катышты. Biz bunu 3 tane yol sırada vardı. 3. yolcusunda уже biz kanalda. Bu yerde bunlar advokatı da geldi. Amanova iki advokat beni sırada verdi. Bu üçün kız anamları Cumaş Parti'ye gidiyor. Biz taraftan bir daha advokat olunca ben o şol yerde advokat alalım, advokatsız çok bir albayım desem gelgeni жақсы oldu. Advokat aldırıp koymuştu bana. Advokatsız yok demesin işte. Advokatsız yok demiş. Eğer de biz advokatımız olmalı, biz kamabay olmak demiş. Sebebi degende atayın 154. bireni var ki, eğer de jargılanıcı taraf meni, ayıplanıcı tarafın ordusunda kandaydır bir kağız gelişim olsa, anda bu jarandıq iş oldu septirilken. Біздің орталықта bir neçe договор туралы қаралбастан bizde кылмыш иши козголду. Тергөө bir тарапты болду. Себеби дегенде Аманова тараптан мындай bir чоң папка турат. Түшүнүк каттар толтурат. Аудиозапистер толтурат. Монтаждалганы бар. Көбүнчө числоларды көрсөтпөй келген аудиозапистер. А бізде ошол билеген папкага, бізде камалаткан делодо биз тараптан бир түшүнүк кат болгон жок. Бир тыйган болгон жок. Биз тараптан бир күбө чакырылды. Эч кандай күбөсүз, эч кандай түшүнүк катсыз, эч кандай бизге далилибиз тиркелбеди. Мен ошо камалып аткан менин бир түшүнүк каттын записин тиркелген жок. Же мундукты тиркелген жок. Бактыгүл Сейитбекова Роза Аманова мал базарды жасалма документтер менен өзүн өткөрүп алган дейт. Эми мына азыр мал базардын накта документи чыгып атат да. Биздин Камчы Кыдыршаевичке жазган арыздарыбыз боюнча Шамшыбекова Роза дагы, мен дагы 8 апрелде барып арыз таштаганбыз. Менин арызым тергелип жатат. Ал эми эженики бүтүп тур. Натыйжада мал базардын анык документи Шамшыбекова Розада экен. Аманова Роза ушул күнгө чейин негизсиз бурмаланып жасалган документти колдонуп жүрүптүр. Ушу жасалма документи менен биз түрмөгө 4 ай отуруп чыгып атабыз. Ушул боюнча бийлик өкүлдөрү чечим чыгарышса деп ойлойм. Ал эми Роза Аманованын адвокаты Назгүл Маткеримова Сейитбекованын айткандарына жооп катарында мындай жүйө келтирди. Адвокат менен барышкан булар. Адвокат менен турушту. Суд постановление чыгарып камакка. То есть адвокат мунуку болчу? Конечно. Камакка алганда адвокат менен болгон. Мунун адвокаты. Ооба. Базардын ордун алдыбы, малды же эмне себептен алды да? Ошо айтып атам да 19-жылда мал базар Роза Аманованын атына болгон да. Сейитбеков айтты, бүт бар окат мага жазып берген. Анан кийинчерээк мен сага кайра берем деген. Ошо мал базар ата эненин үйүнө бүт барын ошо Сейитбеков жаздырып да Роза Аманова. Анан кийинчерээк Роза Аманова кайра мага бер, эч кандай конфискация болбойт дегенден кийин Сейитбеков айтты, мен сага бербейм. Талашка түшкөн мал базарды 3-чү тараптан Роза Шамшыбекова эң башында мага тандык болчу деп акыйкат издеп жүргөн чагы. Мал базарымы алайын деп 20 жылдан бери барбаган жерим калган жок. Акыйкатчысына деле бардым, сот прокуроруна деле барып аттым. Ушу жаап келатышты. Акырында мына Ташиевдин эмези менен ушу арызым аркылуу аныктамалар колума тийди. 2008-жылы эле кайтарылып берилсин деген чечим бар экен. Мага ушул убакка чейин көрсөтпөй жаап, жашырып иштеп келатышпайбы. Ошон үчүн чоң рахмат айланайын камчы бала.
Эске сала кетсек, мал базарынын чыры менен Бактыгүл Сейитбекова уулу Алихан 4 ай камалып чыккан.